эртең менен саат 5-те турам. Туруп, өзүм термоско чай кылып коем, ичип, балдарыма отту жагып, анан ишке 6-да жөнөйм. Галбүбү Жамалдиева 8 жылдан бери Ош тазалык ишканасында эмгектенет. Башка жумуштардан иш убактысы менен айырмаланган бул кесипке каарманыбыз эбак эле көнүп, күнүнө мына ушинтип таңкы 6-да ишке чыгат. Саат 6-дан ишибиз башталат, жазында 4-төн ишибиз башталат. Кышында күн суук болгонуна байланыштуу 5-те башталат де. Быйыл 6-да башталаткан кылып койду. Ошентип ушу жерден ишке кетем. Ишибиз кышында бир азга жеңилирээк болот, бирок күнүн суугунда аябай эле ушуйбүз. Күн суук. Кар жааганда, кар жаап мындай тоңголок болгондо өтө кыйын. Мусорлор тоңуп калат. Шыпырганга болбойт. Терип эле кетебиз. Жайдын ысыгына, кыштын ызгарына карабастан каарманыбыз өзүнө бөлүнгөн көчөлөрдү күнүгө дем алышсыз тазалап келет. Айтымында анын мындай кызматына кээ бир адамдар ыраазычылык билдирсе, а кээ бирөөлөр терс пикир айтып кетишет. Бирок тазалыкка мындай неме кылгандар, сын пикир айткандар өтө көп да. Бирок биздин мээнетибизди билбейт, бирок сын пикир аябай айтат. Өздөрү үйүнөн 2 пакет мусорду алып чыгып коюп туруп деле интернет анандай немеге телефонго тартып туруп чыгарып берип ататчы. Мына тазалык иштебей атат, тазалык мындай деп. Бирок биздин түйшүгүбүздү биз менен кошо жүрүп көн адам гана билет да. Мен ошого аябай капамынчы адамдарга. Шыпыргыны көтөрүп алып эле эки жакта басып жүрөт дейт. Биз бирок толкка жолду карайбыз да, домду карабайт тазалык себеби оны кыскарылып кеткен. Каарманыбыздын жумушу өзгөчө майрам күндөрү көбөйөт. Адатта шаарда мындай күндөр иш чаралар менен коштолуп, эл калага толот. Ошондуктан таштандылар көбөйүп, тазалык кызматкерлеринин иш убактысы узарат. Ушу жаңы жылда баягы ёлкаларда мусор деген тонна болот. Биз ушул чогуу барып тазалайбыз. Кечинде дежур болобуз ал жерде. Утуру мусор түшкөндө алып турабыз. Очередь менен дежурда турабыз. Мына ёлка баягы соодагерлер келгенде, оюндар, немелер башталганда биз дежур болобуз ол жерде 3 адам. Саат 12-че турабыз. Ошол жерде тазалап утуру тазалап, тазалыгына карап, ошол жерде туруп иштейбиз. Галбүбү айым элибизге баарыбыз бири-бирибиздин жасаган жумушубузду сыйлап, баардык жерде тазалыкты сактасак, маданияттуу өмүр сүрүүнү үйрөнсөк, башкалар бизди көрүп суктанса деген аруу тилеги бар экендигин айтат. Акмарал Маликова, Белек Мусаев, Самат Сайдаматулуу, Арутан көрсөтүүсү.